Өлкөнүн өнүгүшү жарандардын жакшы жашоосуна байланыштуу, андыктан кичи ишкерлердин бутуна туруусу үчүн социалдык долбоорлорду колдоо зарыл. Кумтөр компаниясы башынан эле Кыргызстандагы жергиликтүү элге демөөрчүлүк кылып колдоо көрсөтүп келет. Алар тууралуу кийинки сюжетте. Алардын арасында Кумтөр колдоп келе жаткан 3 жыл мурун түзүлгөн Ысык көлдүн келечеги коомдук фонду кирет. Ал эми фонддун мүчөлөрү балыкчы шаарынын жаштарын бириктирип, өздөрү жашаган шаардын шарттарын жакшыртуу максатында кайрымдуулук биримдигин түзүшкөн. Ал долбоордун бири нан бышыруучу жай. Анын ачылышына Кумтөр компаниясы баш болгон жергиликтүү меценаттар жардам беришкен. Огромная благодарность. Адегенде бизди колдогон Кумтөр Голд компания ишканасына терең ыраазычылыгыбызды айтып кетет элек. Бул долбоордун ачылышына чоң жардам көрсөтүштү. Алар 16 тонна un сатып беришти. Көрсөтүлгөн жардам жаңы өндүрүштүн ачылышын камсыз кылды. Нан бышыруучу жайда күнүнө 500гө жакын нан чыгарылат. Алардын жарымысы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө таркатылат. Мындан тышкары балдар үйү жана карылар үйүнө жеткирилет. Жаштар коомуна мен рахмат айткым келет, ошондой эле Кумтөр компаниясына рахматын айткым келет. Анткени бизде ушундай эме менен камсыздандырып турат, нан менен. Мындан тышкары кайрымдуулук уюмдун өкүлдөрү каралбай калган шаардагы гүлдүн жээгин жакшыртууну чечишкен. Коомдук фонд Жаштар банкы долбоорунун алкагында арыз жазышып, жарык берүүчү техникаларды сатып алышкан. Белгилей кетсек, 2013-жылы Алтын кент комбинаты Жаштар банкы долбоорунун өнүгүшүнө 300 000 АКШ долларын бөлүп беришкен. Кумтөр компаниясы буга кошумча контейнер жана балдар өз колдору менен дубал тургузуп, күндөн калкалоочу чатырларды жасап алышы үчүн ишканадагы ашыкча тактайларды беришкен. Сайыз оғанан баштап қаралған емес, бүт барын тазалап, құмды төгіп, лестницаларды қойып, раздевалка, лавочка, 500 метр суны чойып келіп, душты жасадық, летний душ. Бұл жылы бір 2000-ге жақын киши oldu. Кумтөр компаниясы балыкчы мэриясынын колдоосу менен Next Moon жаштар уюмуна кургатуучу камера алып беришкен. Анын технологиясын Швейцариянын адистери ойлоп чыккан. Это сушильная камера обычная. Бул кургатуучу камера 20 тонналык адаттагы эле контейнерден турат. Аны кол менен жасашып, ушундай текчелерди орнотушкан. Ортосунан кесилип, камера орнотулган. Ал аркылуу сырттан күндүн жылымындагы аба кирип турат. Бул кайра иштетүүчү контейнер 440 000 сомго турду. Азыр Ысык көл облусунда ушундай 5 камера орнотулган. Бул жаңы жабдыктар менен балдар алма, алмурут, өрүк кургатып алышат. Мындан тышкары курутту көп санда даярдашат. Бирок камеранын потенциалы муну менен эле бүтпөйт. Дары чөптөрдү, мөмөлөрдү жана эттерди кургатууга болот. Бул болгону Кумтөр компаниясынын Ысык көл облусундагы активдүү колдогон долбоорлорунун кээ бирлери гана болуп саналат.